дегенде эле сиздерге гирнологду көрсөтөйүн. Бул гирнолог деген гирне чыгарат. Mo kağıt var, 100 gel. 100 салайын. 100 sal. Ana neme? Çınıra su al hadi. Макул. Кесибиңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен өзüm Кыргыз Улуттук медициналык университетин бүтүргөм, аякта гирнология факультетинен тапшыргам. Ал факультетти бүтүрүп, дипломум бар, сертификатым бар. Ошо анан кишилерден гирне чыгарып иштейм бу жакта. Анан ошо жумушумдун эң жакшы жери бул башка врачтарга окшоп мамлекетке жалдырап дарыларды күтпөйсүң да. Бияктан мамне бир газет, анан бир чыны суу жетет, ошо менен эле бүтүрүп коем. Ошо. Бул кабинетибиз болсо апапа терапия. Бул жакта баягы жүрөгү түшүп коркуп калган адамдар дарылайт. Апаптапчы. Бисмилла. Менин колум эмес, умайнелеримдин колу, батмазуралардын колу, эмчилердин колу, домчулардын колу. Негизи массаждын ар кайсы түрүн көрсөңүздөр керек. Бул жерде болсо кыргыздын нукура массажын жасайт. Жүрүңүз кирип көрөлү. Сиз бул жерде эң эле жаш массажист экенсиз. Эмне себептен массажист болуп калдыңыз? Мен массажды жасаган себебим, мен массажды жакшы жасайм. Мен үйдөгүлөрдүн белин тебелеп эле чоңойгом. Менин стажым чоң болгондуктан мени ооруканага алышты. Зарплата жакшы экен. Мен возрастымда үйгө 1-2 апарган жаманбы? Айтсаңыз, өзүңүз кайсы ооруларды айыктырасыз? Мен болсо баягы тирсек дегенди уксаңыз керек, ошону могу жип менен дарылайм да. Могу 2 колго байлап коет эмеспи, кызыл жип менен. 3 күн байлашат, андан шарт кетет. Кетпесе кайра келет, перевязка кылып берем да могу жип мененчи. Бишкек шаарында нукура кыргыз медицина борбору ачылганы аябай эле сонун болду. Эми бунун жаңы филиалы Москвада ачылса, абдан эле жакшы болмок. Анткени ал жердеги мекендештерибиздин ден соолугу үчүн болушу бизге зарыл. Эрмек Ташиев, не жаңылык.